Мен Жүзүмалиев Азиз Хасейнович 1983 жылы 22 ноябрда туулгам. Бактуу Долонот айылынын тургуну болом. 2019 жылдын 30 ноябрь күнү Советбекова Нурсалима менин үстүмө арыз жазып, зордуктап, сабап 3 ай бою кармап келген деп жазып атат. Анын баары жалган жала, эч кандай зордуктоо фактысы болгон эмес. Сабаган эмесмин, эчтеке кылган эмесмин. Бул кыз менен таанышканым 2019 жылдын август айынын аяк чендеринде таанышкам. Гүлү деген курбу кызы бар болчу, Азимова Гүлү. Жана Бакыт деген дос балам бар болчу, мен ошол аркылуу таанышканбыз. Таанышып, ошол айдан бери эле тааныш болуп жүрүп, анан дос баламдын коттеджинде жашап жүрдүм мен. Ошол жерге келип өзү жашап жүрдү. Эч кандай зордуктоо фактысы болгон эмес. Ал жерде дагы жалган жала айтып жатат, акча өндүрүп атат. 100 000 сом бер, 70 000 сом бер деп айтып атат. Ал Бакыттын үйүндө жашап жүргөн кезде сентябрь айынын орто чендеринде 2 мектепте окуган 2 баласын алып келип чогуу жашап жүрдү. Ал балдардын болгон расходторунун баарын төлөп берип, школго барып келген жол расходун төлөп берип жүрдүм. Андан кийин ноябрь айынын баш чендеринде өзүнчө да батирге чыктык. Аяк суук болуп калды коттедж деп. Өзүнчө үйгө чыгып жашап жүрдүк, аякта да ойнош катарында эле. Анан ноябрдын 30 күнү урушка кетип, үй бүлөң менен ажыраштырам деп шантаж кылып, ушинтип жалган жала көрсөтмө берип, мени каралап келатат. 2020 жылдын 6 январь күнү дагы кайра үстүмөн арыз жазып атат. Мени деген Азиз кармап, венамды кесип, сабап, көлгө ыргыт үйдү деп. Мунун баары жалган. 6 январь күнү мен каякта болгонум, кайсы убакытка чейин каякта болгонум күбөлөрүм бар. Үй бүлөм, бир туугандарым баары тең көргөн, мен каякта эмне кылып жүргөнүмдү ал күнү күбөлөрүм бар. Үй бүлөм, бир туугандарым баары тең көргөн, мен каякта эмне кылып жүргөнүмдү ал күнү эч кандай андай эме болгон эмес. Ал кыз менен даже мен ноябрь эмес, декабрдын бир 10-дорунан бери көрө да элекмин, чала да элекмин, сүйлөшө элекпиз, эч кандай эме жок болчу. Жазган арыз боюнча тергөө иши жүрүп аткан. Ушинтип каралап жалган арыз жазып атат, кайра экинчи жолу шантаж кылып атат.